Түз эфирде жаңылыктардын күндүзгү чыгарылышы студияда кызматыңыздарда Медербек Кеңешев болмокчумун. Саламатсыздарбы? Бүгүн министрлер кабинетинин төрагасы Адылбек Касымалиев иш сапары менен Ысык Көл облусуна келди. Иш сапарынын алкагында облус аймагында жайгашкан мамлекеттик мекемелерге барып, курулушу жүрүп жаткан объектлерди жеринен таанышты. Алгач болуп Каракол шаарындагы жаңы салынып жаткан областык оорукананын курулушу менен таанышып чыкты. Кыргыз Республикасы министрлер кабинетинин төрагасы Адылбек Касымалиев 2 күндүк иш сапары менен Ысык Көл облусуна келди. Ал бүгүн Каракол шаарындагы жайгашкан Ысык Көл облустук бириккен ооруканасынын имараты менен жеринен таанышып жүрөт. Белгилей кетсек, имарат 1968-жылы салынып, авариялык абалда деп табылган. Ошол себептен 2024-жылы дал ушул оорукананын жанына жаңы имараттын курулушу башталган болчу. Азыр ал курулуш иштери менен дагы жеринен таанышты. Төраганын мындан аркы иш сапары ушул Каракол шаарындагы кара тумоого каршы бөлүмүнө уланат. Андан кийинки иш сапары болсо Түп районундагы райондук ооруканада жана билим берүү мекемелеринде уланмакчы. Бул жерде азыр мына өзүңүздөр көрүп тургандай бул жерде общий 3 этаж болот, подвал менен 4 этаж болот. Биз азыр мына подвал цокольный этаждын куруп жатабыз. Бул жерде общий жалпысынан азыр бүгүнкү күндө 83 адам иштеп атат. 14 техника иштеп жатат. Жалпысынан мына өзүңүздөр көргөндөй бул жумушту быйылкы жылдын эсебинен февраль айынын аягында баштаганбыз. 2026-жылы Ысык Көл облусунда жалпы узундугу 75 чакырым болгон 10,04 киловатт эскирген алюминий зымдарын заманбап СИП зымдарына алмаштырууну пландап жатат. Энергетика министрлигинен билдиришкендей, пландалган аймактар Каракол, Чолпон Ата, Балыкчы шаарлары жана Ак Суу, Түп, Жети-Күз, Тоң райондарында каралган. Ошону менен бирге реконструкция иштеринин алкагында 1100 даана эскирген жыгач мамылар жаңы темир бетон мамыларга алмаштырылат. Реконструкция иштери 2026-жылдын март айында башталып, ноябрь айына чейин аяктайт. Салыкчылар биологиялык активдүү кошулмаларды мыйзамсыз алып келүүнү токтотушту. Бул тууралуу мамлекеттик салык кызматынан билдиришти. Тактап айтканда, Кыргыз-Казак чек арасынын тилкесинде жайгашкан Ак Тилек автожол товарларды көзөмөлгө алуу пунктундагы жүк ташуучу унааны текшергенде коштомо документтери жок биологиялык активдүү кошулмалар табылган. Аныкталган товарлардын алдын ала баасы 31 миллион сомду түзгөн. Бул факт боюнча тиешелүү актылар түзүлүп, материалдар укук коргоо органдарына юридикалык баа берүү үчүн өткөрүлүп берилди. Өлкө боюнча социалдык келишим долбоору аркылуу көптөгөн үй бүлөлөр өз ишин баштоого мүмкүнчүлүк алышууда. Мамлекет тарабынан берилген каражаттын негизинде жарандар чакан бизнес ачып, киреше булагын түзүүдө. Жети-Күз районуна караштуу Кызыл Суу айылынын тургуну Чыңгыз Буржуков арашан койлорду багып, чакан монча ачып иштетүүдө. Кызыл Суу айылынын тургуну Чыңгыз Боржуковдагы долбоорго катышып, алгач жөнөкөй тукумдагы койлорду алып, кийин арашан койлорун багууга өткөн. Башында жөнөкөй койлорду алып, анан жакшы кочкорго кошуп, таза арашан кочкорлорго кошуп, ушул селекция деп коет, ошол селекция кылып аргындаштырдык да. Азырда биздики ошол биз таптаза болуп түшө элек. Мында бир 5-6 жылда дагы оңолот деген үмүттөбүз. 8 кой алганбыз, ошо базардан барып тамдап жакшы чоң кызыл койлордон алып, анан ошону жакшы кочкорго кошуп, ошо аргандыштырып ошо 3 жылдын жүзү болуп калды. Буга чейин аталган үй бүлө 4 кызына 1200 сомдон жөлөк пул алчу. Андан баш тартып, социалдык келишимдин негизинде чакан ишкерлик баштоого мүмкүнчүлүк түзүлдү. Асыл тукум малдан тышкары үй бүлөлүк монча ачып, кардар топтой алышты. 2024-жылы СОС контракттын негизинде биз 100 000 сом алганбыз. 100 000 сомго кой алып, анан коюбузду көбөйтүп, таза кандуу кылалык деп ушу арашан багытында азыр өстүрүп атабыз, көбөйтүп. Буюрса жакшы. СОС контракттан аябай эле жакшы жыйынтык болуп атат. Жакшы жагына. Анан дагы бааны ачтык. Социалдык келишим аз камсыз болгон үй бүлөлөрдү колдоого багытталган.
Программанын алкагында жарандарга бизнес баштоо үчүн каражат бөлүнүп, алар өз ишин жолго коюп жатышат. Жети Өгүз районунда 2022 жылдан бери жалпы 811 үй бүлө социалдык келишим долбооруна катышып, натыйжада аймакта жакырчылык кыскарууда. Ушул социалдык контракт долбоору негизинде биздин ушу 2022 жылдан 25 жылга чейин жакырчылык почти бир 0,4%ке чейин кыскарды. Дээрлик азыр жакырчылык район боюнча 10,6%. Ага чейин 2022 жылдары бир 17% тегерегинде болчу. Жакырчылык ушу социалдык контракт негизинде абдан жакшы кыскарды. Бул жерде социалдык контрактта айрым учурда жеке эле өзү иштебейт. Ал жерде жумуш орундары жок эле дегенде орто эсеп менен алганда 2-ден 3төн жумуш орундары түзүлүп иштеп жатат. Долбоор аркылуу көптөгөн үй бүлөлөр туруктуу киреше булагына ээ болуп, өз алдынча иш жүргүзө башташты. Бул социалдык келишим жарандардын жашоо деңгээлин жакшыртууга көрсөткөн жардамынын таасын далили. Айзат Анарбекова, Нурдин Урманбетов, Ысыкөл жаңылыктары. Коомдо жаңылып, бирок кайрадан туура жолго түшүүгө аракет кылган адамдар бар. Аларга кол сунуп, жашоосун оңдоого мүмкүнчүлүк берүү мамлекет менен коомдун маанилүү милдети. Бүгүн биз Кыргыз Республикасынын Юстиция министрлигинин алдындагы пробация департаменти жүргүзүп жаткан иштердин бири тууралуу сөз кылабыз. Ысык-Көл жана Нарын облустары боюнча аймактык башкармалыктын Тоң району боюнча пробация органы учурда 40тан ашык кардарды көзөмөлдөп, аларды коомго кайра аралаштырууга көмөктөшүп келет. Тоң районундагы пробация органынын негизги максаты мыйзам бузуп, бирок эркинен ажыратылбай калган жарандардын коомго кайра аралашуусуна шарт түзүү. Бүгүнкү күндө бул мекеме район боюнча 40тан ашуун пробация кардары менен иш алып барууда. Кардарлар менен иштөө жөн гана көзөмөл менен чектелбейт. Алардын жашоосундагы көйгөйлөрдү чечүүгө комплекстүү жардам көрсөтүлөт. Бул багытта 15 адамдан турган атайын комиссия иш алып барып, ар бир кардардын абалын өзүнчө карап чыгат. Кайсы тармактарга жардамдашышыбыз керек, мисалы кызматка орноштуруу, документтерин алып берүү, материалдык колдоо көрсөтүү деген сыяктуу колдоолор боюнча өзүбүзчө кеңешип, сүйлөшүп, тиешелүү тармактарга тапшырмаларыбызды берип, алар дайым ошо көзөмөлдөп иш алып барып келишет. Бүгүн дагы ошол өзүбүздүн планыбыз менен кардарларыбызга медициналык консультативдик жардамдарды берүү максатында бүгүн ушу райадминистрациянын кичи жыйындар залында иштерди уюштуруп өткөрүп атабыз. Негизги бул кардарларыбызды ошол коомго аралаштыруу, ушулардын көйгөйлөрүн биргеликте жоюу, жардам берүү ушу биздин негизги милдетибиз болуп саналат. Комиссия мүчөлөрү алардын ден соолугун текшерүүдөн тартып, психологиялык колдоо көрсөтүүгө, кесиптик багыт берүүгө жана туруктуу жумуш менен камсыз кылууга чейин жардам беришет. Айрымдары медициналык кароодон өткөрүлсө, кээ бирлерине жаңы кесип үйрөнүүгө шарт түзүлөт. Мындай иштердин негизги максаты пробация кардарларынын кайрадан кылмыш жолуна түшүп кетишинин алдын алуу жана аларды коомдун толук кандуу мүчөсү катары калыптандыруу болуп саналат. Жалпысынан 48 кардар каттоодо турат. Анын ичинен экөөсү укук бузуулар боюнча кодексинен, азыркы күндө 15 кардар мобильный приложениеде турат. Кардарларыбыз өз маалында каттоодон өтүп турушат. Эч кандай деле бузуулар жок, жаалаптар жок. Бүгүнкү күндө Тоң райондук ички иштер бөлүмү менен жана Тоң райондук жалпы дарыгерлер практика борбору аркылуу жана Тоң райондук эмгек жана социалды башкаруу башкармалыгы бирдикте бүгүнкү күндө жардам иш чарасы өтүп жатат. Адистердин айтымында адамга ишеним жана мүмкүнчүлүк берилсе, ал өз жашоосун өзгөртүүгө толук жөндөмдүү. Бүгүнкү күндө Тоң районунда жүргүзүлүп жаткан бул иштер адам тагдырын оңдоого багытталган маанилүү кадамдардын бири болуп саналат. Нуржан Дөөткулова, Данияр Акунов, Мадина Абакирова, Ысык-Көл жаңылыктар үчүн Тоң районунан. Сиздер жаңылыктардын күндүзгү чыгарылышына назар салдыңыздар. Кечки эфирден амандашканча саламатта туруңуздар.